Бардыңыздарга салам. Универсал KG каналына кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге күрүч маскасынын касиетин айтып берем. Күрүчтүн курамында тери үчүн пайдалуу болгон минералдуу көп заттар арбын. Күрүчтө минералдардан калий, фосфор, темир, йод бар. В тобундагы витаминдер теринин абалын жакшыртат. Күрүчтөн ар түрдүү кремдер, лосьондор жана маскалар жасалат. Бул косметикалык каражаттарды колдонуу менен жакшы натыйжаларга жетишсе болот. Күрүч маскасы биринчиден брыштардын жазылышына шарт түзөт, клеткалардын жаңыланышына көмөктөшөт, теринин кабыкчасындагы нымдын жоголушун азайтат, тактарды кетирип терини агартат, катыган клеткаларды жумшартат жана азыктандырат, терини тазалайт. Күрүчтөн үй шартында бетке маска жасоо эң эле жөнөкөй. Ал үчүн күрүч уну керектелет. Эгер күрүч уну жок болсо, күрүчтү майдалап жанчып алса болот. Кургак терилер үчүн масканы колдонордон мурда бетке 1-2 тамчы өсүмдүк майын сүртүп сиңдирип алуу керек. Жапон күрүч маскасын жасоо үчүн 2 аш кашык унга 1 аш кашык майлуу сливка коюп аралаштырып алуу керек. Анан аны менен бет менен моюнга сүйкөп масканы 15-20 минуттан кийин жылуу суу менен жууп салуу керек. Дагы бир маска 3 кашык күрүч унуна 2 чай кашык бал кошуп, үстүнө 1 чай кашык сливка коюп, жакшылап аралаштыруу керек. Даяр болгон азыкты бетке, моюнга, көкүрөккө сүртүү керек. Масканы 30 минуттан кийин жууп салуу керек. Минералдык суу, минеральный суу менен жууп салса да жакшы болот. Күрүчтү 1 саат мурда сууга салып коебуз. Андан кийин сүзүп алып, майдалап алабыз. Агартуучу масканы даярдоо үчүн 2 аш кашык күрүч унуна 1 чай кашык бал кошуп, үстүнө 2 чай кашык айран куюп аралаштырабыз. Даяр болгон массаны бетиңизге калың кылып сүйкөп 30 минуттан кийин жылуу суу менен жууп саласыз. Терини нымдандыруу үчүн жана ага көңүр түс берүү үчүн өзүнчө маска даярдап алабыз. Ал үчүн 1 аш кашык күрүч улпагына 1 чай кашык бал жана 1 аш кашык йогурт кошуп даярдап алабыз. Даяр болгон масканы бетке сүртүп 20 мүнөттөн кийин жууп саласыз. Бул масканы сөзсүз жасап көрүңүз, эффекти жакшы болот. Бул масканы мен 1 айда 2-3 жолу жасап жүрөм. Натыйжасы эң сонун. Саламатта болуңуздар, каналга жазылып кетиңиздер. Лайк басыңыздар.